Assalamu alaikum туугандар. Окей. Мондай рамкаларды үйдөн жасайбыз. Жанагы обойдун чекелерине, стенага потолокко жармаштырып азыр көпчүлүк кылып атышат. Негизи булар илгертен деле бар болгон, бирок азыр элдин көбү кайра жасашып, ушундай үйлөрүн кооздоп атышат. Так, ушундай рамка. Бул азыр столдун үстү место азыраак болгон үчүн кичинекей эле рамка кылып мындай эле көрсөтүп койгом. Силер стенаны элестетсеңер болот. Ортосунда картина, мындай сүрөт кылсаңар болот. Обой, жакшынакай обой. Рамканын ичи өзүнчө свет, сырты башкача свет. Болбосо бул рамкаларды мындай эки катар кылып коюп, мындай сонун кылып кооздосо болот. Стеналарды, потолокторду. Бул гипстен жасалган. Окей. Жакшы эле көрүнүп атабы? Ошол гипстен жасалган. Тунук сонун гүлдөрү менен бул мисалы могу бурчка кетет. Булар мына бурчта турат булар. Анан ортолоруна мондай кылып койсо, bunun da gülleri var. Ortalarında olan at bu şunday. Bu burçka geçse bu ortalarına bir-birine düşöt bular. Bul жерleri, bul жерин кайра шпаклевка менен тегиздеп шкурка кылып бул линия ыстык билинбей турганда алып койсо болот. Ушундай. Бул азыр ортосунда коюлат деп буну мындан кийин эле сразу буну тизип кетпестен мынакей могул жери турат го, ушул мондай гүлдөрү жок. Мына ушул эле жери молдинг деп коет, эми баары эле молдинг. Ушуну түз эле кеткен узун детальдары да чыгат. Ортолоруна мындан коюп, рамканы сонун кооз кылса болот. Ошол сапаттуу жакшы гипстен жасайбыз. Каалоочулар ушу айтсаңар болот. Булар азыр мындай рамкалардын пенадан жасалгандары бар базарда, же болбосо полиуретановый деп коет. Ошондой материалдан жасалгандары бар. Бул гипстен. Бизде эми эң эле арзанын биз сатабыз десек болот, анткени бул ушул бир эле гүлдүүсү пенадан жасалганы бир пакеттегиси бир примерно 4 штугу 400 сомбу, же болбосо ар кандай бир 350-400 сомдой пенадан жасалган деле. Ал эми полиуретановый болсо, ушул бир эле деталь базардагы баасы бир эле детали 350-500 ар кандай. 500 чейин андан да эле ашып кетет. Ушул эле гүлдү, ушул эле размердегилер кымбат. Ал эми биз буну гипстен, биз ушул гүлдүүлөрүн ушундай гүлдөрү барларын, могу азыр бизде бурчтун 2 түрү бар, жок 3 түрү бар, ушу бурчка кеткендин. Анан бул бар. Анан гүлү жок эле, булар тегиз кетет, классический деп коет. Бул гипстен жасалганы үчүн, бая сынып калбаш үчүн буларды бир аз бул жерин кыскараак жасаганбыз, 70 сантиметр. Ушунун өзү дагы бар. Аз бааларын айта кетсем, могул гүлдөрү жок эле, ушул түз эле ушундай кеткен молдинг, 70 сантиметрлик узундуктагысы. Примерно бир 25 сом десем болот, 25 сомдон бизде. Ал эми могу гүлдөрү барлары ушу бир деталь 50 сомдон. Бул ушул деталь, мисалы, ушул деталь 50 сом. Бир рамка жасайм десеңер, мынакей 4 бурчка 4 кетет. Стенага, потолокко кадимкидей
кадимки эле монтажный клей, жанагы жидкий гвоздь деп коет, ошо менен болбосо плиточный клей деле болот. Ошолор менен стенага жармаштырып койсоңор болот. Негизи атайын молдингке монтажный клейлер сатылат негизи базарда. Панель, жаңагындай 3D панель, декоративный камень, атайын ушундай молдингдер үчүн клейлерди да сатат базарда. Ошол гүлдөрү барлары бизде 50 сомдон. Минимальный заказ 1 детальга 8 штук болуш керек. Ошол кайрылсаңар болот. Бизде 3D панелдин дагы түрлөрү көп. Ушундай рамкалар дагы бар. Мынакей баары окшош тизилген, ортогорго кеткен деталь. Мунун баарын эле молдинг деп коебуз. Ошол дагы бир нерсени айтсам, мисалы ушуну азыр бул эми андай көп деле салмактуу эмес. Анан мындай Кыргызстандын бардык жагына жибере алабыз. Кыргызстандын бардык жерине жиберем. Эгер алам десеңер, ушундай готовый изделие алам десеңер, Кыргызстандын бардык жерине жиберебиз. Анан эгерде ушуну өзүңөр үйдө жасайм десеңер, үйдө өзүңөр эле гипстен жасап алам десеңер, биз мунун формасын да жасап беребиз. Мунун формалары силикондон жасалат. Ошо силикондон биз өзүбүз жасап беребиз. Вакуумный дегазация деп коет. Эми ошондой аппаратыбыз бар. Биздеги формалар баары тунук, эч кандай форманын ичинде воздух турбай, сапаттуу, жакшы болуп чыгат. Каалоочуларга ошол форма керек десеңер, формасын деле жиберебиз. Форманын баасы кандай болот? Формалардын баасы килограммына 1,5 миңден эсептелет. Силиконовый форма. Азыр мисалы азыр өзүбүз иштетип аткан форманы көрсөтөйүн анда. Формалары мындай силикондон болот. Сапаты сонун. Бул оңой менен жыртылбайт. Буну тартып деле жырта албайсыңар го дейм. Ушундай. Бунун ичине могулар ушунун ичинен чыгат. Мисалы, мындай болот. Гипс суюк кезинде бунун ичине куялат. Бир 15-20 мүнөттө катып калат, анан акырын кайра мындай кылып чыгарып алса болот. Ушинтип чогулта бересиңер. Анан бул даяр изделияны катырып стенага чаптап койсо болот. Формалар ушундай силикондон. Бул азыр өзүбүздүн иштетип аткан формалар. Ушундай формаларды да жасап беребиз. Баалары бизге мындай форманын размери, калыңдыгы болбосо аларын эсептебейбиз. Алар клиент кандай айтса ошондой болот. Ошондой кылып жасап беребиз. Клиенттин суранычы боюнча эле формаларды биз болгону ушул готовый формаларды салмагын эсептейбиз. Мисалы азыр мол бул жанагы түз мол жери деп атам, ошол түз кеткен молдингдики формасы силикондон. Так, мисалы салмагын эсептейбиз. Мисалы ушул форма же болбосо ушул форма салмагы канча чыкса, каждый килограммы 1,5 миң сомдон эсептелет. Буга толтура жолу куясыңар, куюп иштетсе болот. Мисалы ушул эле формага моундай детальдан бир кеминде 1,5 миң жолу куйсаңар болот. Так 5 миң жолу куйсаңар деле
формага эч нерсе болбойт. Куя бересиңер. Силикон сапаты жакшы. Ушундай кылып изделие жасап бизнес кылсаңар деле болот. Ошол бизде бул азыр молдингдин эле ушундай лепкалардын эле формалары эмес, бизде толтура 3D панелдин, декоративный камень, жандай ошо кирпич көрүнүшүндөгү декоративный камендерди көрүп эле жүрсөңөр керек. Ошонун баары дагы бизде бар, формаларын дагы жасап беребиз. Бизде мына өзүңөр көрүп аткандай биз жасаган формаларда мынакей көрүнүп атабы? Бул азыр биз өзүбүз иштетип аткан форма, ошо бир аз кир грязныйраак. А так жаңы формалар жапжаң оюнча эле болот. Мынакей ушул форманы көргөнүңөрдөй эле эч жеринде эч кандай воздух туруп калган жери жок. Алды дагы, аркасы дагы тунук баары сонун жаат. Буну эми өзүм жасап алам дегендер биринчи жасап көрөсүңөр, жасап көргүлө. Жасап көргөндө билесиңер дегазациянын жардамы кандай экенин. Бизде ошо дегазация кылган аппарат бар. Биздин формалар ушундай тунук жана сапаттуу чыгат. Эгер форма менен эмес, бизге даяр изделие керек десеңер, ошо заказ бергиле. Чогултуп, коробкага салып, упаковкалап. Ошо каяка десеңер, Кыргызстандын бардык жагына салып жиберебиз. Ошол бизде 3D панелден дагы бир 10 чакты түрү бар. Эми кирпичтер, камендер болсо, сланецтер жөнүндө кийин дагы башка видео чыгарам. Азыр эми 3D панелдин бул жерде жаткандарын көрсөтүп коеюн. Мисалы 3D панелдер мондай. Ушундай 3D панелдерди да жасайбыз. Бул размери 50-50, эми биздегилердин баары эле 50 сантиметрге 50 сантиметр размери. Төртүштүгү 1 метр квадрат болот. 3D панелдер. Бизде булардын бир 10 чакты түрү бар. Эми түрү дегенде булардын гүлдөрү башкача да, көрүнүштөрү. Ушундай. Бул панелдерди бир аз эми салмагы оорураак, буну Кыргызстандын бардык жагына жибере албайбыз. Бирок формаларын жасап беребиз. Булардын деле силикондон жана полиуретан деп коет. Ошондой материалдан формалар жасалат. Мисалы, эми өзүбүздүн иштетип аткан форманы көрсөтө берейин. Мынакей. Мындай. Бул азыр бир аз кир болуп турат. Ушундай силикондон же болбосо полиуретан. Бул азыр полиуретан, ушундай материалдан формаларын өзүбүз жасап беребиз. Булар деле ошо салмагы менен эсептелет. Каждый килограммы 1500 сомдон. Эмнеге кымбат болуп аткан болушу мүмкүн? Кымбат угулуп деле аткан болушу мүмкүн. Ошо материал Кыргызстандан чыкпайт. Полиуретан, силикон деген нерсе Кыргызстандык эмес, ал башка жактан келет. Бизге дагы кымбат келет алар. Ошо эгер өзүңөр формаларды өзүңөр жасап алам деген болсоңор деле, биз силикон менен полиуретанды жидкий боюнча сатабыз. Килограммы 1000 сомдон болот. Эми дайыма эле 1000 сомдон боло бербейт. Анткени бизге келген ошол материалдардын дагы маркаларына жараша, анын сапатына жараша ценалар кээде өзгөрүп турат. Жидкий боюнча алсаңар деле болот. Даяр форманы деле алсаңар болот, калыптарды. Ошол бул азыр 3D панелим, бул жакта мындай волналар бар. Короче, бир 10 чакты эң мындай
популярный ходовой десем болот. Ошондой көрүнүштөгүлөр бизде азыр. Ушинтип өзүңөр үйдөн жасап иштесеңер деле болот. Формаларын алып туруп, кадимки гипс составын ошо кийин айтып берем. Форма алган кишилерге же болбосо жасайм деген кишилер болсо ошо составын кийин айтып берем. Кантип жасалат? Основной гипс да, гипс эми баардык жерде эле сатылат. Так, да эмнени айтсам? Ошо бизге заказ бергиле, готовый изделия десеңер, ошо панелдерди, декоративный камень бүт баарын жасап беребиз. Же болбосо өзүңөр бизнес кылам десеңер, ошо Кыргызстандын баардык жагына салып жиберебиз. Формасын болсо формасын, молдинг болсо молдинг дегендей. Ошол азыр стенада турбаган үчүн эми силер элестеткеле, булар азыр стенада жармашып турат деп. Же болбосо интернеттен деле карасаңар болот. Чоң рахмат.